Мухаммед Халык Дүшкеш, Ош шаарында ири машина куруу завод жана текстиль фабрика курулуп атат. Ошо объектти колдош керек. Ага эмне керек? Ага электроэнергия керек. Азыр мына мен билишим боюнча 110 киловольтту трансформатор издеп жүрүшөт. 9 километр канализация казабыз деп атышат. Суу алып келебиз деп атышат. Абдан көп жумуштарды андан сырткары. Ошол жагынан өкмөт бир жардам бербейби? Сиз кече ушул тизмектеп, ушул Ош шаарындагы ишти дагы сиз көрсөттүңүз. Бирок мен алар менен сүйлөшсөм, проблема көп абдан. Ошо бир адамды дайындап, сен ушу жооптусуң деп, инфраструктурный же башка маселелерди чечиш керек да ошо, жардам беришек да. Ал жерде аякта автомобилдер чыгарабыз деп атат, турбогенератор чыгарабыз деп атат. Ушул турбогенераторлор биздин ГЭСке керек да. Буга чейин билесиздер, ошол Кеңсай массивине жайланышкан бул ишкана бүт өзүнө керектүү территориялар бөлүнүп берилген. Дагы 10 гектар жерди бөлүп берүү боюнча Ош шаарынын мэриясына биз тапшырмалар бергенбиз. Алар 10 гектар жерди дополнительный бүгүнкү күндө бөлүп берди. Электр энергиясы боюнча булар биз НЭСК менен жолугушууларды өткөрүп бердик. НЭСК өздөрүнүн уруксатын беришти. 2 трансформаторлор алар өздөрүнүн эсебибизден коебуз деп туруп кетишти. Кече 2-3 күн болду бул жолугушууну өткөргөндөн кийин. Ушул маселелерди биз чечип бердик. Ал эми унаа боюнча мына декабрда биз ал ишкананын ачылышын кылабыз, Кудай буйруса. Ал боюнча иштер аткарылып атат. Мухаммед Халык Дүшкеш, көзөмөлгө алсаңыз, ушул чоң долбоорлор бул. Мына мен 3 жылдан бери ГСИНдин Жалал Абадтагы үйүн айтып, мына кече жакында эми кирип атат. Сиз дайындап атканда ушуну айткансыз. Жергиликтүү бюджеттен, биздин республика бюджеттен каржыланып атат, ошону ишке киргизебиз. Бирок мына 2 жыл зорго кирди. Көзөмөлдү алыш керек.